Панфилов районунун Курама айыл аймагындагы Сай каналынан 4 айылдын дыйкандары жерин сугарышат. Эскилиги жетип, талаа иштерин жүргүзүүдө сугат суусу коромжуга учурап келген канал эми капиталдык ремонттон өттү. Мындан ары бир да тамчы суу текке кетпей, дыйкандардын баары суу менен камсыз болот. Сай аркылуу суу менен 4 айылыбыз камсыз болот. Бул Панфилов айылы, Парчес айылы, Орто Арык айылы, анан Кумарык айылы. Жалпысы элден бүгүнкү күндө абдан көп ыраазычылык сөздөрдү алып атабыз. Анткени бүгүнкү күндө абдан эле көйгөйлүү маселе болчу. Ушу сай бүтсө биз ойлоп атабыз, көп эле дыйкандарды камсыз кыла алабыз депчи. Курулуп жаткан каналдын жалпы узундугу 6 километр 700 метрди түзөт. Учурда курулуштун 75% бүттү. Мурда каналга 3 куб суу батса, эми анын көлөмү 4,5 кубка көтөрүлдү. Муну менен 3250 гектар айдоо аянты толугу менен суу ичип калат. 2020 жыл президентибиздин жарлыгына ылайык Сооронбай Шарипович жарлыгына ылайык айбактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жана балдарды коргоо жылына карата район боюнча 42 долбоор каралган. Бардык суммасы 755 миллион сомду түзөт. Ушул долбоордун ичинде бардык тиешелүү тармактар камтылган. Айыл чарбасында мына ирригация маселеси бүгүн актуалдуу болуп турат. Бардык бул каналыбыз 1949 жылы ушу таш менен ыналып тургузулган экен. Долбоордун жалпы сметалык баасы 25 миллион сом деп белгиленген. Анын 5% жергиликтүү бюджеттен каралган. Жалпы каражаттын 17 миллиону сарпталды. Учурда сугат иштери жүрүп жаткандыгына карабастан курулуш иштери токтогон жок. Кошумча арык аркылуу дыйкандарга суу берилүүдө. Чүй облусунун башка аймактарында да мындай иштер жүрүүдө. Адистердин айтымында бардык арыктарды каналдарга айландырып алса, сууну бир топ үнөмдөөгө болот. Кошумчаласак аталган айыл аймакта 13 миңге жакын калк жашайт. Калктын көпчүлүгү кылкандуу дан эгиндерин айдашат. Мунара Кадырдин кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.